Оба достор, буйырса бүттү. Биз күткөн трансферлер ишке ашты. Анда алгач коңуш мамлекет Өзбекстандын мыкты 2 оюнчулары тууралуу. Абдыкадыр Хусанов акыркы көптөн күткөн келишимдерге кол коюшуп, Манчестер Сити оюнчусуна айланды. Коргоочунун трансфердик баасы 50 миллион еврону түзөт. Бул Азия боюнча эң кымбат трансфер болуп калды азыркы учурда. Экинчи трансфер бул Аббасбек Файзуллаев тууралуу. Өзбекстандык экинчи жаш ЦСКА футболчусу Аббаска да Франциянын Монако клубу кызыгып жаткан жана оюнчу үчүн 15 миллион евро берүүгө даяр деп билдирет РБН Спорт булагы. Кыскасы кошуналар болуп кетти. Бул пикире туугандар. Эми өзүбүздүн жергиликтүү Кыргызстандын оюнчулары тууралуу. Кыргызстандын чабуулчусу Кожо Жоялдагы Ирандын Истиклал клубу менен келишим түзгөндүгү тууралуу маалыматтар чыккан эле. Бүгүнкү күнгө келип бул уламыштар расмий түрдө ишке ашканын көрүп жатабыз. Анда оюнчу менен клубдун келишими 2026-жылдын жай айына чейин бекитилген. Трансфердик баасы 300 000 еврону түздү. Эми Кожо Баатырга да ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, өзү каалагандай Роналдо менен жолугушууну насип кылсын. Экинчи оюнчубуз бул биз күткөн жаңылык Гүлжөгөт Алыкулов. Орусиянын 1-лигасында ойноп жаткан Торпедо Москва клубунун өткөнү тууралуу клуб өз Instagram аркылуу билдирди. Буюрса, РПЛге чыгып, өзүнү көрсөтсө Европа жакка да кетиши толук түрдө мүмкүн. Азыркы учурдагы трансфер терезеде болуп көрбөгөндөй эле жаңылыктар болуп жатат. Болгону дагы мына ушул Орто Азия үчүн көрүнүктүү эң мыкты жаңылыктар болуп жаткан. Андыктан жалпыңыздар биз менен биргеликте болдуңуздар дагы кызыктуу жаңылыктар өткөзүп жибербеңиздер.